Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы азыркы кезге чейин ар кандай жолдорду басып өттү. Аталган кызмат бир кезде Ички иштер министрлигине караса, кийинчерээк Юстиция министрлигинин алдында болуп, ага жараша кызматкерлерди окутуу иштери да ар түрдүү жолду басып өттү. Анын үстүнө мекемеде оптималдаштыруу андагы бир катар кызматкерлердин кыскарууларына алып келди. Ошентип 2009-жылы 26 октябрда бул кызмат Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы болуп өзүнчө түзүлдү. Өзгөчө контингент менен иштеген бул мекеменин кызматкерлеринин окутуу маселеси алгач толук чечилип кеткен жок. 2013-жылы аталган кызматтын алдында окутуу борбору учулган менен анда 2019-жылга чейин 3 кызматкер гана иштеген. Андыктан жаза аткаруу кызматынын адистерин даярдоо көбүнчө Ички иштер министрлигинин академиясына көз каранды болуп, бул маселе кызматкерлерди ар түрдүү курстарга жиберүү менен чечилген. Аскер кызматы өзү эле стрессогендик факторлорго ээ болгондуктан аскер кызматкерлерине ошо психологиялык жардам көрсөтүү биздин негизги милдетибиз. Биринчиден эле ошо жоопкерлер жаңы киргенде аскерге көбүнүүсүнө жардам берүү. Ошого карата биринчи изилдөө жүргүзүлөт. Биринчи изилдөө, экинчи изилдөө дегенибиз бар. Биринчи изилдөөдө ошол жоопкерлердин кулк мүнөзүн жана ошол эле моралдык психологиялык абалынын, психикалык нервтик туруктуулугун аныктоочу тестилөөдөн өткөзөбүз. Андан тышкары биз дагы ар бир жоокер менен жекече маек курабыз. Ошентип алардын моралдык абалын, моралдык психологиялык абалын аныктагандан кийин аскер кызматына кызмат өтөй башташат. 2019-жылы гана жаңы концепция иштелип чыгып, анын негизинде окуу борборунда 2 кафедра иштей баштады. Бул атайын кафедра жана гуманитардык юридикалык кафедрасы. Ушул мезгилдерден тартып жабык жайлардын кызматкерлери анда аскер кызмат өтөгөндөр дал ушул окутуу борборунда билим ала башташты. Учурда мында методикалык бөлүм да ачылып, аталган окуу борбордо 15 киши эмгектенүүдө. Булар көп жыл ушул тармакта иштеген тажрыйбалуу кадрлар, ардагерлер жана өз тармагынын кесипкөйлөрү. Жаңы келгенде бизге деген соттолгондор менен сүйлөшкөндө соттолгон эч качан бизге сразу ачыла бербейт. Ачылып сөзгө берилип, ичинде болгон жан дүйнөсүн ачып айта бербейт. Биз ал үчүн көптөгөн байкоо иш-чарасын жүргүзөбүз. Көптөгөн китептер беребиз, сүйлөшөбүз. Күнүнө ар кандай соттолгондор келет. Биз биринчиден баштаган эле алар менен байкоо жүргүзүп, күнүн кандай өткөргөнүн көңүл буруп, анын акыбалын сурап, андан кийин андан ары ички дүйнөсүнө кирип, ички дүйнөсүндө болгон кандай проблемалары, кандай кыйынчылыктары, кандай психологдон жабыркагандарын билип, ошо менен иш алып барабыз. Ардагерлер менен атайын түзүлгөн контракттын негизинде тартип боюнча лекциялар окулса, гуманитардык, психологиялык, юридикалык, дин таануу, конфликтология өңдөө сабактарын илимдин кандидаттары сабак беришет. Аталган борбордун директору Болот Абдрахманов борбор учургандан бери жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматында 11 категориядагы кызматкерлер үчүн 2 жумалык кыска мөөнөттөгү курстарды уюштурдук. Мында түрмө башчыларынан баштап контролерлорго чейин билим алышат. Алардын арасында психологдор, кадр жумушчулары, атайын кызматкерлер да бар. Жалпысынан алганда былтыр бир жыл ичинде 15 поток менен 300дөн ашык кызматкерлер билим алышты. Быйыл болсо укук коргоо органдары боюнча жаңы кабыл алынган мыйзамдарга ылайык 3 кафедра ачтык деп билдирди. Жетекчинин айтымында мында билим алгандар 88 сааттын ичинде атайын сертификатка ээ болуп чыгышат. Биринчи этап менен келишет осужденныйлар. Осужденныйлар келгенде биринчи кыйынчылыктары аларды тоймуyor. Сыртта жашоодон камакка келгенде уже для них это стресс, а этот стресс алардын психологиясына влияет этет. И ошол мындай сырттагы боштондук менен сырттагы боштондук жашоо менен бул эми камакта жашоонун айырмасы бар деп булар эми көбүнчө эле боштондук жагынан кысылышат да. Өздөрүн эркин алып жүрө албай, булардын кыйынчылыктары ошол. Үй бүлөсү жанында эмес болот, ата-энелери жанында эмес, бир туугандарынан алыс болот. Убактылары баары убакыт сааты менен берилип, ограничение болот да, бир эле кыйынчылыктар ошол боштондук.
Жазаларды аткаруу мамлекет кызматынын мурдагы кызматкери, эксперт, отставкадагы полковник Тургунбек Токтосунов аталган кызматта психологдорду окутуу өтө чоң мааниге ээ экенин билдирди. Ал соттолгондордун көбү жабык жайлардан чыккандан кийин кайрадан кылмыш жолуна түшөрүн айтат. Түрмөнүн негизги максаты соттолуучуларды тарбиялоо болгондон кийин тарбия жумуштары психологдорго жүктөлгөн. Мен бул мекемеде 2004-жылы башкы психолог болуп иштедим. Ишимдин алгачкы күнү эле психолог кадрлардын жетишпестигине такалдым. Андыктан окутуу курстарды уюштурдук. Азыр жабык жайларда психологдор бар деген менен тажрыйбалары аз. Себеби соттолгондор менен сүйлөшүү үчүн чоң энергия, кесипкөйлүк керек. Siz бүгүнкү түнүңүз жакшы өттү, уйкуңуз жакшы болду. Түндө баягы биринчи карантинде келгендегидей коркуу сезим, баягы ар кандай ойлор силерди артыңардан кубалап жүрчү эле ошол сезимдер жокпу? Уйкуңуз кандай? Биринчи келгендеги караганда жакшы болуп калды. Эмне болду? Мен ошону билгим келип атат сизден. Бул бүтүндөй бир чоң илим. Ал эми биздин адистер аңгемелешүү менен гана чектелишет. Аңгемелешүү болсо психологиянын башталышы гана. Мындан сырткары диагностика, профилактика, консультация болуу зарыл деп билдирди ал. Степной айылындагы номер 2 түзөтүү мекемесинде психоактивдүү заттарды колдонуудан өз эрки менен баш тарткан аялдар үчүн таза аймак курулган. 30 адамга ыңгайлаштырылган бул мекемеде соттолгондор менен атайын даярдалган социалдык кызматкерлер жана психологдор иштешет. Евро биримдик тарабынан каржыланып салынган бул имаратта уктоо бөлмөлөрү, машыгуу залы, ашкана, чакан тигүү цехи жана башка бөлмөлөр камтылган. Атлантис реабилитациялык борбордун башчысы Назгүл Шамырбек кызы соттолгон аялдар менен маектешүү, алардын кайгы капасын угуудан сырткары да ар түрдүү иш-чараларды өткөрүшөрүн айтат. Так как они сюда пришли с проблемой именно алкозависимости и наркозависимости, они испытывают какие-то чувства, эмоции, и им очень трудно справляться с этими чувствами. Это как-то чувство вины, обиды, да? Чувство злости. И проходя курс реабилитации, им очень трудно с этим чувством справляться. Они постепенно, поэтапно узнают себя, оценку ставят себе и самореализуются. Бул жерге келген аялдар алгачкы күндөрү эмне кыларын билбей келишет. Мында аларды реабилитациялоо иштери жүрөт. Медитация, лекция, тренинг өтүү, бет маңдай олтуруп аңгемелешүү жүргүзөбүз. Ошондой эле аялдарды эмгек менен алаксытып, ар кимдин өзүнүн жөндөмүнө жараша окутууларды уюштурабыз. Мындай иштер алардын көбүн сергек жашоого көндүрүп, сакаюусуна чоң жардам берет дейт. Чындыгында адамдардын ички жан дүйнөсү менен иштөө оңой эмес. Ал эми соттолгон адамдар менен иштөө андан да татаал. Мындагы ар бир кызматкер психолог болууга тийиш. Андыктан жазаларды аткаруу мамлекет кызматынын алдындагы окутуу борбору психология багытында илимий методикалык колдомолорду толуктап, потенциалдык психология боюнча изилдөө иштерди жүргүзүү, соттолуучунун портретин түзүү боюнча тажрыйба алмашуу зарылчылыгын белгилеп келишет.